Саламатсыздарбы, урматтуу адабият теориясы курсунун катышуучулары. Бүгүн биз сиздер менен оксиморондор тууралуу маалыматка ээ болобуз. Оксиморон деген эмне? Көркөм адабий чыгармаларда оксиморондордун ролу кандай? Автор оксиморонду эмне максатта колдонот? Келиңиздер, эмесе бүгүнкү маалыматка жакшылап көңүлүңүздөрдү бурабыз. Оксиморондор грек сөзүнөн алынган, акылмандык жана кемпайлык деген маанини билдирет. Демек, ырс аттарында, сүйлөм тизмектеринде карама-каршы маанидеги сөздөрдүн биригип, айкашып келиши оксиморонду пайда кылат. Оксиморондор антонимдердин өзгөчө түрлөрү. Антонимдер негизинде пайда болуп, башкача айтканда, бирикпегендер биригип, сыйышпагандар сыйышат. Оксиморондор көркөм чыгармаларда стилистикалык фигура жана көркөм ыкма катары да колдонулуп келет. Оксиморондорду биз антонимдердин өзгөчө түрү дедик. Эми андай болсо, биз анын өзгөчөлүгүнө токтололу. Антонимдер дагы, оксиморондор дагы карама-каршы маанилүү түгөйлөрдөн турат. Антонимдик мисалдарды айтканда, биз анын маанисине жете түшүнө алабыз. Ага түшүндүрмө берүүнүн дагы кажети жок. Мисал үчүн, жоон ичке, өйдө төмөн, кең тар, кыска узун деген сыяктуу сөздөргө түшүндүрмөнүн кажети жок. Ал эми тирүүнүн өлүгү, көздүү сокур, эскинин жаңысы, тилдүү дудук, билинер билинбес, сүйлөштүк да сүйлөшпөдүк деген сыяктуу оксиморондук мисалдарга сөзсүз түрдө түшүндүрмө зарыл. Демек, антонимдерге караганда оксиморондор түшүндүрүүнү талап кылат жана окурманды ойлонууга мажбур кылат. Келгиле, анда эмесе биз азыр бир нече оксиморондук мисалдарды чечмелеп көрөлү. Келгиле, анда биз силер менен тирүүнүн өлүгү деген оксиморондук мисалды чечмелөөгө аракет кылып көрөлү. Анда эмесе көңүл бурабыз. Жаңылай жакындарынан айрылып, тирүүнүн өлүгүнө айланды деген сүйлөмдү карап көрсөк, бул жерде тирүүнүн өлүгү деген оксиморондук мисал. Эми биз бул мисалды түз маанинде ала турган болсок, адам тирүү туруу эле өлүүсү мүмкүнбү? Же биз тирүү турган адамды өлүү дей алабызбы? Жок, албетте. Мына ушул жерден биз оксиморондордун метафоралуу негизде берилерин дагы эске сала кетишибиз керек. Биз бул жерден Жаңылайдын, каарманыбыздын жакындарынан айрылып, жашоодон аша кечип, жашоого болгон кызыкчылыгы солуп, айлана чөйрөгө, кубулушка, чөйрөсүнө болгон мамилесин такыр үзгөндүгүн, жакындарынан айрылган Жаңылайдын психологиялык жактан оор, кыйын кырдаалда тургандыгын аңдап сезсек болот. Өзү тирүү болгону менен өлүү адам сыяктуу эч бир коомчулукка, чөйрөгө аралашпаган адамдын образын көрүп турабыз. Анда эмесе кийинки мисалга көңүл бурабыз. Тилдүү дудук оксиморондук мисалды чечмелеп көрөлү. Мен бул мисалды сүйлөмдөр аркылуу берүүгө аракет кылам. Элинин эртеңки тагдыры таразанын ташында турганда камчыбек аргасыздан тилдүү дудук болууга туура келди. Бул сүйлөм тизмегинде оксиморон тилдүү дудук. Эми адам кайсы учурда тилдүү дудукка айланышы мүмкүн? Демек, сүйлөмдө берилгендей камчыбек элинин эртеңки оор тагдырынан коркуп, көрүп, билип турса дагы, элинин тагдырын ойлогондуктан, тили бар туруп, дудук адамдар сыяктуу эч нерсе айта албады, эч нерсе сүйлөй албады, дудук сыяктуу гана тил катпай койду. Демек, оксиморондор антонимдерге караганда өзгөчө түшүндүрмөнү талап кылат жана окурманды ойлонууга мажбур этет. Оксиморонду автор кандай максатта көркөм адабий чыгармаларда колдонот? Демек, оксиморонду колдонуу аркылуу автор
өзү сүрөттөп жаткан кубулушка карата өзүнүн жекече көз карашын, мамилесин, пикирин билдирип, окурманды таңдандыруу менен кошо ойлонууга мажбурлайт. Кыскасы, оксиморондор көркөм адабиятта сүрөттөлүп жаткан адам мүнөздөрүндөгү, жүрүш-турушундагы карама-каршылыктарды ачып берүүдө өзгөчө роль ойнойт. Мына ушул өзгөчөлүктөрүнө карап, оксиморондор көркөм адабий чыгармаларда стилистикалык фигура катары колдонулуп келет.